Москва шаарында бычакталып каза тапкан 19 жаштагы уландын сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Россиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов бүгүн 17 октябрда билдирди. Анын айтымында каза тапкан Абдурусулов Жума Жалал-Абад облусунун Токтогул районунан болгон. Бардык уруксат кагаздарын топтоп элдин жардамы менен маркумдун сөөгүн 16 октябрда мекенге жөнөттүк. Токтогулдук жааматка, таксикейджи жааматына, жалпы аттары аталбай калган бир туугандарга сөөктү жөнөтүүдө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Терең кайгыруу менен маркумдун жакындарына Москвадагы кыргыз коомчулугунун атынан көңүл айтабыз, дейт Кошматов. Эскерте кетсек, Москва шаарында 13 октябрдан 14 октябрга караган түнү метро Кузьминкиде балдар арасында мушташ болуп 19 жаштагы кыргыз жаран бычакталган. Ал оор жаракат менен ооруканага жеткирилип, 14 октябрда эртең мененки саат 07:30 реанимация бөлүмүндө каза тапкан. Бычактап салган баланы полиция кармап, андан өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө жүрүп жатат.